Советтик доор. Бийликти Сталин башкарып турганда, Кыргыздын камчага сап болчу уулдары мекеним, элим деп күйүп жанып кылган аракеттери Совет бийлигинин саясатына туура келбей, ак жеринен соттолуп кетишкен. Көпчүлүк жергиликтүү кыйындарды бийлик ар тараптан кысымга алган. Мамлекет, эл, улут, эгемен өлкө дегендер ар түрдүү басмырлоолор, коркутуулар жана кысымдарга туш болушкан. Көпчүлүгүн жок кылып салышкан. Бүгүнкү чыгарылышта кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөйм деп жан үрүп, бирок сталиндик репрессиянын курмандыгы болгон Кыргыздын чыгаан уулу Баялы Исакеев жөнүндө сөз кылабыз. 1897 жылы 23 сентябрда Кочкор району Үкөк айылында туулган Баялы Исакеев 3 жашында атасынан айрылды. Анын атасы Дыйканбай Кочкордо карапайым дыйкан болгон. Баялы тагдырдын кысымын бала кезинен көргөн. Томолой жетим өскөн Исакеев чоң атасы Исакенин колунда чоңойот. Бирок 13 жылдан кийин Исакеда бул дүйнө менен кош айтышат. Баялы Исакеев айылдагы мусулман мектебинде 3 жыл окуп билим алган. Баялы Исакеев жөнүндө баян жазган журналист Жумакадыр Эгембердиев төмөндөгүчө эскерет. Балыкчынын бери жагындагы почта пикетине алардын жайлоосу, кыштоосу ошол жерде экен. Ал пикетте газета, журналдар болчу экен. Ал жерде иштеген орустар бар экен. Орустардын балдары бар экен. Ошолор менен ойноп жүрүп, кругозору кеңейе баштайт. Ошолордун сөзүн угат, газеталардан окуган дүйнөдөгү жаңылыктарды, республикада болгон жаңылыктарды угуп, өзүнүн ички жан дүйнөсү байый берет. Баялы 17-ге чыкканда, анын идиректүүлүгүн Исакенин досу Акмолдо байкап, дилгир жигитти нарындагы 3 жылдык орус түзем мектебине алып барат. Баялы Исакеевдин кат сабаты дал ушул орус мектепте жоюлган. Баялы окуусун аяктоосу менен 1916 жылы Түркстан крайында орус падышачылыгына каршы улуттук күрөш үркүн башталган. Кыргыздын Россия империясынын запкысына чыдабай беделди ашып Кытайга качкан күндөрдү да башынан өткөргөн. Ошентип көпчүлүк элдин катарында Исакеев да Кытайга качкан. Ошол кезде 19 жашта болчу. Ал өз эли менен бирге көтөрүлүшкө катышкан. Тууган туушкандары менен биргеликте Кытайга качып, көптөгөн азап тозокту көрдү. Ошондо эле анын уюштургуч касиеттери байкалат. Ал жөнүндө кызы Лариса Исакеева ушинтип айтып берет. Атам бүт айылдагы кыргыздарды жыйнап, топтоп Кытайга качкан. Кытайда 1-2 жыл болуп, анан революция болгондон кийин кайра кайтып келген. Ошондо отрядты башкарып, бүт кыргыздарды алып барып, бетелден өтүп, ар кандай кыйынчылыкты көрүп, ошол жакта өзү менен бирге кеткен 2 карындашы калып калган. Октябрь төңкөрүшүнөн кийин Баялы Исакеев мекенине кайткан. Качкындардын чарбалары талкаланып калган экен, эми аларга ого бетер кыйын болду. Баялынын тагдыры өтө оор болгон. 19-жылдары айылды жугуштуу оору каптайт. Ага кошумча ачарчылык келет. Исакеев дал ушул ачарчылык жана жумушсуздуктан улам апасынан, агасынан, инисинен жана карындашынан айрылат. Мындай оор жоготуу ага абдан катуу сокку болот. Баялы Исакеев казак ханы Абайдын урпагына үйлөнгөн. Бирок мамлекет өркүндөткөнү менен өз үй бүлөсү бузулууга дуушар кылынып, казак ханы Абайдын урпагы болгон Кулактын кызы менен үйлөндү деп куугунтукка алынган. Аргасы кеткен Баялы жубайы Муслиманы Алматыга төркүнүнө жеткирип берип, 9 айлык кызы Ларисаны өзү менен алып калып, саясий кысымдан улам үй бүлөсү менен ажырашат. Кийин советтик кызматкер Надежда Шиловага үйлөнөт. Кайран Исакеев жеке жашоосуна кийлигишкен партия акыры барып өзүн да жок кылаарын таптакыр күтпөсө керек. Россиядагы Октябрь революциясын Баялы Исакеев кубануу менен тосуп алды. Большевиктердин урааны анын маанайына дал келди. Орусчаны жакшы билген тың жигит нарындагы Кумбел ата почта бекетинде кароолчу, кийин арабекеч болуп эмгектенген. Турмуштун татаал жолун басып өтүп, Баялы атабыз элдин түпкүрүнөн чыгып, мамлекеттик ишмердин деңгээлине чейин көтөрүлгөн. 1919-21 жылдары Кочкор облустук советинин аткаруу комитетинин катчысы, 1920 жылы коммунисттик партияга мүчө болуп кабыл алынган.
уездердин деңгээлинде жергиликтүү партиялык жана советтик органдарда иштеп, bir qatar sınaqtardan ötkөн Баял Исакеевдин уюштургучтук сапаттары, халк арасында ишти жүргүзө билүүсү өзүнө көңүл бурдурду. 1922-26 жылдар аралыгында Нарын, Жети Суу, Каракол, Нарын уездик партиялык комитеттерде агитация жана пропаганда бөлүмүн жетектеген. Баял активдүү иштөө үчүн билиминин жетишсиздигин сезип, окууга жиберүү жөнүндө маселе койгон. 1923 жылы Ташкенттеги Орто Азия коммунисттик университетин, 1925 жылы аны Москвага ВКПБКнын алдындагы уездик парт кызматкерлерден 9 айлык курсуна жиберишкен. Ал окуган учурунда окуу курсун ийгиликтүү өздөштүрүп, өзүн билимге умтулган шыктуу адам катары көрсөт алган. Билимдүү адам катары анын алдында жаңы бийликтин органдарында иштөөгө жол ачылды. Москвада окуп келүүсү Баял Исакеевдин кызматтан көтөрүлүүсүнө өбөлгө болду. Кайтып келгенден кийин ал ошол мезгилде кыргыз тилиндеги республикалык негизги гезит болуп калган Эркин Тоо гезитине башкы редактор болуп бекитилди. Көп өтпөй Баял атабыз партиялык ишке өтүп, партиянын кыргыз обкомунун агитроп бөлүмүнүн башчысы болуп калат. 1926 жылдан тартып 1933 жылга чейин партиянын облустук республикалык деңгээлдеги жетекчилик кызматтарда жер иштетүү боюнча эл комиссары катары үзүрүлүү эмгектенген. Касым Тыныстанов Токчора Жолдошевдердин жеке демилгеси менен 1928 жылы жаңы маданият жолунда аттуу илимий көркөм журнал чыга баштаган. Манас эпосун басып чыгарууга да чоң салымын кошкон. Баял Исакеев 1933 жылдан тартып 4 жылдай Кыргыз СССРнин эл комиссарлар кеңешинин төрагасы болуп, бүткүл союздук аткаруу комитетинин мүчөсү болгон. Республиканын социалдык экономикасынын өнүгүүсүнө ополтоодой салым кошкон. Ал иштеген мезгилде 60тан ашык ири чарба объектилери курулуп, пайдаланууга берилген. Алардын айрымдары азырда кыргыз элинин керегине жарап жатат. Исакеев автономия статусун алдырып салып, Кыргыз СССРин түзүүчүлөрдүн бири болгон. Ал ВКП Кыргыз обкомунун экинчи катчысынын деңгээлине чейин көтөрүлдү. Кыргыз өкмөтүнүн биринчи башчысы Жусуп Абдрахманов кысымга алынып, куулуп Самарага айдалган соң, анын ордун борборлук комитеттин буйругу менен Баял Исакеев жетектейт. Баял Исакеев жаңы ишке баш оту менен киришти. Анын алдында турган проблемаларды кантип билгичтик менен чечкендигине күбө болгондор көп. Республиканын статусун СССРдин курамындагы союздук республиканын деңгээлине чейин жогорулатуу жөнүндө маселе чечүүчү болгондугу чын. Бул иш ошол кезде мина коюлган талаа менен басканга тете эле. Кантсе да аны акырына чейин ийгиликтүү чыгарууга мүмкүнчүлүк болду. 1936 жылы Баял Исакеев СССРдин курамындагы союздук республика катары Кыргыз СССРнин Совнаркомунун төрагалыгына бекитилген. Ошол мезгилде узундугу 523 чакырым келген Фрунзе балыкчы Торгарт жолу жана Улуу Кыргыз тракты деп аталган узундугу 812 чакырым келген Фрунзе Ош жолу курулуп жаткан жана Фрунзе балыкчы темир жолдорун дал ушул Баял Исакеев салдырган. Өнөр жай өндүрүшүнүн жаңы тармактары өзгөчө айыл чарба азык түлүктөрүн кайра иштетүү боюнча тармак пайда болду. Ошол мезгилде маданият чөйрөсүндө зор ийгиликтер жаралды. Республика жаңы түзүлгөн мезгилде сабаттуулук 3%га жетсе, 1935 жылы ал 60%га чейин өстү. Көптөгөн орто окуу жайлары жана 3 жогорку окуу жайлары ачылды. Алардан 1000ден ашуун студенттер окуган. Алдагы Жусуп Абдрахмановдордун кем калышпай кыргыздын кыйын жашоосун оңдоого багытталган иш үстүндө катуу эмгектенет. Караңгы кыргыз совет бийлигинин тилинде сүйлөп ийгиликке жетишип кетүүсүнө али эрте экенин билген Исакеев, кыргыздардын өз мекенинде эне тилинде сүйлөп, эмгектенишине тарыхый шарт түзүп, иш кагаздарынын көпчүлүгүн кыргыз тилине которууга умтулат. Алган эмес, региондордогу өзгөчөлүктөргө жараша негизги документтерге өзгөртүүлөрдү киргизүүнү талап кылган. Мисалга алсак, Россияда кыз ала качуу деген түшүнүк болгон эмес.
Ошондуктан биздин региондорго туура келе турган ушул сыяктуу өрп адатка байланыштуу айрым мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү киргиздирген. Баял Исакеевдин сүрөттөрү абдан аз. Өзү сүрөткө түшкөндү жактырган эмеспи же атайын жок кылдырылганбы айтоор анын сүрөттөрүн табуу кыйын. Тарых илимдеринин доктору Жеңиш Жумшалиев Баял Исакеев жөнүндө мынтип эскерген. 25-жылы Кара Кыргыз автономиялуу облусу түзүлгөндө биздин облустун мамлекеттик бюджети 5,5 миллион сом болгон. 1933-жылы Исакеев келгенде бюджет 51 миллион болгон. Ал эми 37-жылы 255 миллион болгон. Демек Исакеев ар кандай аракеттерди көрсөтүп, борбордон көбүрөөк каражат алууга аракет кылган жана аракети ишке ашкан. Тарыхчы Турдубек Шейшиканов Баял атабыз жөнүндө мына буларды эскерет. Кыргыз ССР болуп түзүлгөнүнө дагы Баял Исакеевдин салымы зор. 36-жылдагы 5-декабрда СССРдин конституциясы кабыл алынат. Мына ушул конституцияны иштеп чыгуу керек болгон. Ошол долбоорду иштеп чыгуу боюнча биздин республикада 5 подкомиссия түзүлгөн. Ошол 5 подкомиссиянын экинчи комиссиясы Кыргызстандагы борбордук башка органдары деген комиссияны Баял Исакеев жетектеген. Баял Исакеев өзү үчүн эмес, эл жер үчүн кан жагага башын байлап иштегендиги анын тагдырына балта чапкан. Көшөгө артындагы оюндардын кесепетинен, партбилетинен ажырап, Союздагы аламаттын залалын билген өкмөт башчынын амал таап өлүмдөн качууга далай мүмкүнчүлүгү болуптур. Бирок аялынын бул жерлерден тынч эле кетип калалычы деген сөзүнө карабай, намысы күчтүү Исакеев тагдырга моюн сунбай, элин, мекенин таштап качуудан баш тартат. Болот Абдрахманов КТРК телеканалына берген интервьюсунда Баял Исакеевдин камалуусу жөнүндө ушинтип айтат. 1937-жылдын сентябрында Фрунзеге Сталиндин буйругу келет. Анда Совнаркомдун төрагасы Исакеевди жана Абдыкадыр Орозбековду арестке алынсын деген буйругу келет. Баял Исакеев таң эрте эч нерседен кабарсыз кара чечекей кызы Ларисанын бетинен өбүп, кызын акыркы ирет көрүп жатканын билбей, жумушун көздөй жөнөп кетет. Кийин эмне болгонун кызы Лариса Исакеева мынтип айтып берген. КГБдан келип биздин үйгө Надежда Шиглованын колуна 2 ордер бериптир. Биринчиси аны камакка алууга, экинчиси үйдү конфискация кылып мамлекетке өткөрүүгө. Ошентип Исакеев жумушуна барган жеринен камакка алынып, борбордун чоң түрмөсүнө түшүрүлөт. Ага НКВДнын кызматкерлери Социал Туран партиясына мүчөлүктү жана улутчулдукту айып катары коюшат. Ошол түнү ал үйүнө кайтып келбей, НКВДнын түрмөсүндө камалып, эркиндиктеги жашоосу бүтүп, камактагы жашоосу башталат. Бирок Баял Исакеев камалганда өзүн эле эмес, аялы Надежда да камакка алынган. Ал 5-сентябрда Кыргыз ССРнин эл комиссарлар төрагасы кызматынан четтетилген. Кыргыздын чыгаан уулдарын айыптоо ошол 37-жылдары абдан катаал жүргүзүлгөн. Исакеевге Социал Туран партиясын Төрөкул Айтматовду алып келди деген кини дагы тагылган. Бирок Айтматов бул айыптоо бүтүмү менен макул болгон эмес. 1 жылга созулган оор кыйноолордон кийин Баял Исакеев Төрөкул Айтматовго айып кагазга кол коюуга өзү мажбурлаган. Баял Исакеевдин кызы Лариса атасынын түрмөдөгү сөздөрүн мынтип укканын айтат. Мага ушинтип айтып беришти. Лариса, атаң кыйын киши болчу дейт. Өзү түрмөдө отурат. Отуруп алып тиякта дейт. Ай, манасты таштабагыла, манасты көтөргүлө, манасты жасагыла, манасты жазгыла дейт. Деп айтып берген деген. Баял атабызга коюлган айыптардын мойнуна алдыруу үчүн болгон азапты башына салышкан. Ал жөнүндө журналист Жумакадыр Эгембердиев ушуларды айтат. Сабаган, тепкилеген, токко тургузган, тырмагына чейин ийне сайган, алдан тайдырган, арыктаткан, ушинтип 9 ай азап чеккен. 38-жылдын ноябрь айында ошентип 9 ай бою тозоктун 9 катмарынан өткөн Баял Исакеев ушунчалык эркек күчтүү адам экен, коюлган айыптардын бирине да макул болбой, бирөөнө да кол койбой, бир дагы адамдын ысымын атабастан
41 жаш kuragında Kırgız'dan 138 çıgağına tuğulları menen birgelikte Akçerinden atılıp oşal boydan türmöde bul düýnöden ötüp ketipdir. Oşol jylдар kızı Larisa Isakeyeva bolgony 5 yaşdagy kız bolgon eken. Atası kamalıp artынан ögöy apası Nadejda Shiglova kamalıp Kazakstan'a apasının janına jönötülüp al jakta jaş kız barın esinen çıgarıp boyga jetip turmuş kurup beýkapar jaşap jürgen kündördün birinde Kırgız'dan kızı ekenin bilgen. Keyin emne bolgonu Larisa Isakeyevanyň özü uşintip aytyp bergen. Prokurorga jolukdum. Шутов деген. Кирсем ал айтат. Ну, Исакеева уже никого нету, дейт. Я говорю, ну как же нету, я его дочь. Я Исакеева Лариса Баялиевна деп паспортымды көрсөттүм. Ал айтты, ну вы уже человек взрослый, я могу сказать вам правду, что он расстрелян. Вот расстрелян деген сөздү уккандан кийин прокуратурадан кантип чыккандыгымды билбейм дейт. Кийин сөзүн улап прокурор мага siz bilesizbi, sizdi izdep жүргөн bir kişi var deyt. Men ayttım, kim? Orus enеңiz bolgon eken, Shiglova Nadejda деген. Moskvada turat. Al da 2 yıl oturup çıkkan. Andan keyin oşol ayal Isakeyevdi aktalsın dep prokuraturaga kat жазган deyt. Oşol kişinin hareketi menen Bayalı ata kamakka alıngandan 19 yıldan keyin 56 yılı aktaldı deyt. Dep közü tolu jaş menen aytıp bergen. Keyin Nadejda Shiglova Larisa Isakeyeva oşintip aytıp beripdir. Ataňdy türmöde jatkanda meni surakka NKVD'nin podvalyna alıp barganda bir jolu kördüm. Eşik açılıp kirip gelse, ayağı denesi çymyr Bayalynın orduna meni 14 yaşdagy bala karap turganday boldu. Abdan arık, eň jamany al akyl esinen aýrylganday adam köründü. Joluguşu kıska ekenin bilip, Larıçkany apasına jönöttüm desem, kıynap kıstagandan esin diye albay atıbızdı çataştırdı. Gıylasam, naga karap, Nadia sen gıylava, bizdin adilettүү biýlik barın teriştir deydi. Tergöçülörge karap koluktumdun menin işlerime eç tiyeşesi jok dedi. Ölköm dep ömürün saygan Isakeyevdin emgege uşul maalga çeyin tatykdуу bağlyna elek deyt jalgyz kızı Larisa Isakeyeva. Uşentip al özünün tilekdeşleri syakty öle Stalindik repressiýanyň kurmandygy boldu. Bayalı Isakeyev özünün 41 yıldyk kıska ömründe el jer üçün opol todo emgek kılıp artyna öçpös iz kaltırdı. Bayalı Isakeyevdin ısımı bizdin ulu ulutluk işmerlerden katarında tatykdуу orunga ii. Kırgızdın tarıхynda Bayalı Isakeyevdin aty altın tamgalar menen жазılıp kaluga toluk hukugu bar ekeni şeksiz. Biz anın elesine işmerdүүлүgүnü Kırgız elinin körünüktүү uulu katary tazim kılabız. Bayalı Isakeyevdin mana şunday zor emgegin eli esinen çygarbay 1997 yılı respublikalık dengelde 100 yıldık marekesi belgilenip Koçkor rayonunun borboruna jana tuğulgan ayılına aykeli ornatılıp ayılga atı berilgen. Demek ulu muğundar tüptöp kurup bizge muras kılıp kaltırgan Kırgız mamleketinin ulu jolundagıda önükkön, öskön jana murdagısынан berkeyla mıktı kılıp gelecek muğunga ötkörüp berүү bizdin mildetibiz. Siz Ak Kızmat kanalın kördüңüz. Videoga like basıp başkalar menen bölüşüp turuunu unutmasaňyzlar, biz sizler üçün dagı köpdögen kızıklı videolarız menen köp kızmat kılууga dayarız.